бажыны мите уртча жеген Райымбек Матраимовго Атамбаев, Жээнбеков эч нерсе кыла алган эмес. Ибрагим Жунусов да Райым Матраимов менен камыр, жумур болуп, кареги менен тең айланган депутаттардын катары калың. Алардын сап башында Шайлообек Атазов турат. Ал Матраимов дегенде жанын бергенге да даяр. Абакка камалып чыккан Элмурза Сатыбалдиев Камчы Көлбаевдин кызынын өкүл атасы болуп саналат. Президенттин кудасы Улан Ниязбеков Камчы Көлбаев менен байланышы бар экенин Гаврилов ачыктады. Жогорку Кеңеште депутаттар аттарын ата эле го, эми атасам да чыгарып сотко беришет экен. Көтөрүлүшкө чыгам, башка эч нерсе колуман келбейт мен. Эл арасынан тандап келген каймактары да ошо өлкө башчысы ушинтип айтабы. Тандалбаган карапайым эл кандай болот? Көк суубу же кандай болот? Бул сүйлөгөн ордунда бизде негизи ар бир сөздүн тамыры абдан күчтүү да философиядан. Арыбаңыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы мафия делген Райым Миллион жана Камчы Көлбаевдин азыркы бийликте иш алып барып жаткан кадрлары тууралуу айтып бермекчибиз. Бир бизнес кылбай, дүңгүрөтө байып, бажыны мите уртча жеген Райымбек Матраимовго Атамбаев, Жээнбеков эч нерсе кыла алган эмес. Садыр Жапаров Райым камалат деп элге шардана кылган. Райым Миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Садыр Жапаров айткандай, Райым Миллион камалбай эле каалаганын калчап, Майкөл, Сүткөл жашап жатканы көпчүлүккө маалым. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимов мафиясы жок болду. Матраимовдун кызыкчылыгын көздөгөн кызматкерлерди иштен алдык деди. Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Ташиев Райым Матраимовдун жан жөөкөрлөрүн иштен алдык дегени менен иш жүзүндө андай эмес. Так ошол УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын Райым Матраимовдун аяш уулу Салморбек Жумабеков мыкчып отурат. Салморбек Жумабеков белгилүү дарыгер Сабырбек Жумабековдун баласы. Сабырбек Жумабеков менен Райым Матраимовдун жакындыгын мындан билиңиз. Жубайлары тээ алыскы Дубайга чейин рахаттанып, эс алып келишкен. Салморбек Жумабеков Райым Матраимовдун эң жакын адамы делген. Райымдын колун өөп ийгенге чейин барган. Матраимовдун көздөй адамы Кылычбек Саркарбаев менен да чогуу түшкөн сүрөттөрү кашкайып турат. Саясатта эмес, сахнада орду бар Ибрагим Жунусов да Райым Матраимов менен камыр, жумур болуп, баласына бажынын байбачасы Райымды өкүл ата кылган. Анын баласы бүгүнкү күнгө чейин Манас аэропортунун бажы кызматында тескөөчү болуп иштейт. Кыргызстанда кыргыз элине кызмат кылган балдар. Кыргызга таанымал эмес, кыргызды тааныккан адамдар. Амин. Амин. Жогорку кеңеште Райым Матраимовдун кареги менен тең айланган депутаттардын катары калың. Алсак, алардын сап башында Шайлообек Атазов турат. Ал Матраимов дегенде жанын бергенге да даяр. Дайыма Матраимовдун таламын талашып, сүйлөп жүрөт. Райым Миллион дагы башкарды деп айтып кеттиңиз. Асылбек Жээнбеков келгенде Райым Миллион иштен кеткен эле. Ал болгону бир орун басар полковник таможныйдагы. Ал киши мамлекетти башкардыбы же мамлекеттин башкаруусуна жардам бердиби? Ал кишини ушул эки дөө урушса ортодо чимүнөлөт болуп, Атамбаев менен Жээнбеков бийлик талашып атып,
кара пиар менен соцсетте каралай берип, бүгүн Дордойду дагы Кара Суу базарында отургузушту. Райым миллион башкарбай, мүмкүн жакшыраак текшерип көрүңчү. Мүмкүн ал мамлекеттин экономикасына жардам берген болушу мүмкүн. Парламентке келгени туалетный бумагага наразы болгон Жусупбек Коргонбай уулу да Райым Матраимов менен ысык мамиледе экенин өзү ачыктаган. Түштөнүүгө түшкөндө ашканага туалетинде же туалетный бумагасы жок. Ашканасына келсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жок. Эмне деген агуй бул? Биз биринчи жолу кирип атабыз бул жерге. Эгер чарбалык иштерибиз, ичиндеги иштерибиз ушул болуп аткан болсо, мамлекеттин акыбалы кандай болот эртең? Oğlum canına gel. Жогорку кеңеште аты жыты белгисиз депутаттар өтө эле көп. Алардын бири Мейкинбек Абдалиев. Көпчүлүк Райым миллионду жемкор деп жатса, Абдалиев анын тажрыйбасын алыш керек деп күлкүнү келтирет. Керек болсо, биз уялбай эле Матраимов Райымдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Мына бизде таможнянын жетекчиси, уялбаңыз, тураңыз, ал адамдын тажрыйбасы бар. Шайлоодон өтпөй калып, трансформаторун доолап, атактуу болгон Надира Нарматова да Райымбек Матраимовдун ашынган жактоочусу. Баса, анын баласы дагы бажы тармагында эмгектенет. Трансформаторду жүктөп берип койгон Сайдакмат аке барат. Добуш беришпегенден кийин эмне кереги бар? Мен атайын алып барып шуну коюп берейин десем, добуш бербей коюшту го көрдүм. Сок анын уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматында кадрлык резервинде катарында турат. Ал эми дагы бир уулу Азатбек Нурдинов жакында эле кармалган. Матраимов менен табакташ болгон депутаттардын саны көп. Алардын катарында коррупцияга шектелип камалып чыккан мурдагы бажычы Нурлан Ражабалиев, бажычы Абдубахап Боронбаев, Райымдын аялы менен бизнес өнөктөштөлгөн Алишер Козуев. Айта берсе, Матраимовдун кол баласы болгон депутаттардын катары калың. Садыр Жапаровдун маалымат саясатын тескеген фейк армиянын атасы делген Дайыр Орунбеков кайсы бийлик келбесин төшөлүп жата калмай адатын эч калтырбай келет. Матраимовдордун күнү тууп турган кезде Орунбеков алардын оту менен кирип, гүлү менен чыккан жактоочусу болгон. Мурдагы депутат Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган Ахматбек Келдибеков баласына Райым Матраимовду өкүл ата кылган. Ошондой эле Райымды ата деп айтып ийгенге чейин барган. Райым ата фондунун келечекте Райым атада фонду болот. Райым Матраимовду мен тааныйм. Себеп дегенде мен ардайым финанс тармагында иштегенмин. Илгертен бери, инспектордан бери ошол таможняда иштеп келатат. Анын коррупционер эмес экенин бүгүнкү күнү сот же болбосо правоохрануу органдарынын биринин дагы далили жок, же болбосо күнөө койгон жери жок. Экинчи, бала кыздын өкүл атасы экен, туура. Мен сыймыктанам өкүл ата койгонума. Айтылуу Курсан Асанов да Райым Матраимов дегенде жеген ашын жерге коюп, Райым менен жакшы мамиле кургандардын бири. Курсан Асанов милицияга караганда бийчи болсо, өлкөгө көбүрөөк пайдасы тиймек окшобойбу? Курсан Асанов инисинин тоюна Райым Матраимовду чакырып, Кылыч Саркарбаев аттуу Райымдын аткошчусу Матраимовдун колун ошол тойдон өөп, көпчүлүктү таң калтырган.
Райым Матраимовдун айлана чөйрөсүн тегеректеп, саны бар, сапаты жок, кадрлар жаза берсе сыят түкөнгүдөй каптап кетиптир. Биз бир канча гана төбөсү көрүнгөн жакын саналаштарына токтолдук. Эми айтылуу Кирим Төбөл Камчы Көлбаев менен сырдашып, ал менен чайлашып, жакындашып жүргөн атка минерлерге токтололу. Бакиевдин кеңешчиси 2010 жылкы апрель окуяларына күнөөкөрдөлүп, абакка камалып чыккан Элмурза Сатыбалдиев Камчы Көлбаевдин кызынын өкүл атасы болуп саналат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров мындан ары криминал болбойт, карапайым калк бейпил жашай берсе болот деп божураган. Бирок өзү Көлбаевдин энесинин туулган күнүндө жүргөнүн кайда катабыз? Ошондой эле мындан ары криминал деген түшүнүк болбойт, ар бир айылдагы мен чорноймун дегендерди эл өзүңөр жана жергиликтүү милиция жогорку бийликке жеткирип турсаңар болду, калганы биздин ишибиз деп жазган министрлер кабинетинин төрагасы. Камчыбек Ташиев кимде ким Камчы Көлбаев менен табакташ болсо, 1 сааттын ичинде кызматтан алам деген. Депутат Акылбек Түмөнбаевди эл шайлаптыр, ага эч нерсе кыла албастыгын айткан. Бирок президенттин кудасы Улан Ниязбеков Камчы Көлбаев менен байланышы бар экенин Гаврилов ачыктады. Ошондой эле өкмөт башчы Акылбек Жапаров Камчы Көлбаевдин энесинин тоюнда сайраңдап жүргөнү ачыкка чыкты. Ташиев президенттин кудаларына алы келбейби? Айтор азырынча алар ордунан кылык иш айбай иштеп жатат. Майжебизге ден соолук каалап коелу, уулдарына да наказ берели, жердеме ошого 10 жыл, жок дегенде ары десек 20 жылга чейин биздин эжебизди жакшылап багып бериңиздер. Бул кишинин тажрыйбасы кайраты бар, ошо ойду биз турмушка чыгайлы. Аман болуңуздар, барыңыздар, бар болуңуз. Ички иштер министри Көлбаевке ID картага окшогон атайы номери менен талондорду берген. Негизи бул документ ИИМдин 7-чи башкармалыгынын кызматкерлерине берилет. Андай талонду алгандардын документтери менен жүктөрү тосмодон текшерилбей, эч тоскоолдуксуз өтөт. Бул талонду Көлбаев Ниязбековдун жардамы менен алган. Акылбек Үсөнбековичтин ОПГ менен байланышы болсо, Көлбаев менен байланышы болсо, кандай бир операциялар жасаса, же чогуу жүрсө, чогуу отурса, чай ичсе, анда мен ал кишини жоопко тартууга даярмын. Түмөнбаев, Акылбек Түмөнбаев, анын похоронуна барды деп айтып атышат. Эмне үчүн аны жоопко тартпайсыңар деп. Эмне үчүн тартпайбыз Акылбек Түмөнбаевди жоопко? Акылбек Түмөнбаев эл шайлаган депутат. Ошол жерден эл шайлай берген. Эл кандай депутатты шайласа, биз ошол депутаттар менен иштеп атабыз. Бирок аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Аларды да тазалаганга аракет кылып атабыз. Акылбек Түмөнбаевди бүгүн эле барып мандатын тапшыртып, же болбосо иштен кууп жибере турган адам эмес экен, аны эл шайлаган. Эгерде Акылбек Түмөнбаевдин ордунда кайсы бир чиновник болгондо, мамлекет кызмат иштегенде 1 сааттан кийин жумуштан алдырмакмын. Камчы Көлбаевдин тегерегинде жүргөн адамдар жана байланышы барларды биз баарын билебиз, жана ушулардын баарын кетиребиз дейм. Эки кош стандарт болуп кеткендей болуп, анан эл түшүнбөй, анан эмнеге ушундай кээ бирлер иштеп жатат дегенге мен ага да кошулам, элге кошулуп, себеби Акылбек Жапаров деген бары. Ал кандай кошунасы болуп калабы, кошунасы болбой калабы, колун өпкөндө интернетке чыгып кетпеди. Мен Акылбек Жапаровка көп терс интервью берип аткан себеби мен тескери болсо тескери деп айтып жатам. Депутаттардан алсак, жогорку кеңеште депутаттар аттарын атап эле койгон, эми атасам да чачагы сотко беришет экен. Айрда бир 3-4 депутат ошол эле Көлбаевдин тегерегинде жүрүп, ошонун колунан келип, Матраимовдордун колунан келип, ошол жерде депутат болгондор бар. Митөгүртө иштеп атат. Тилекке каршы Акылбек Жапаров эчтекеден коркпой туруп, тиги курултайдан кандай деп айтты. Каймактары чабылып келген эл арасынан тандап келген каймактары да ошо өлкө башчысы ушинтип айтабы. Тандалбаган карапайым эл кандай болот?
көк суубу же кандай бул сүйлөгөн ордунда бизде негизи ар бир сөздүн тамыры абдан күчтүү да философиядан. Анан жанагы Шайкелешев, Матраимовдун, Көлбаевдин кишилери иштеп жүргөндөр мен ойлойм убактылуу деп. Жаңы жыл өтөт. Ноорузга чейин көрөбүз кандай болот. Эл деле карап байкап турат кыр салып. Эл экиге бөлүндү деп ойлойм мен. Биздин элден айланып кетсе болот. Мен хотя айтып атам, эл өзүбүз күнөөлүүбүз, сооп жок бизге деп. Бирок биздин элден айланып кетсе болот. Элди мал катары теңебеш керек. Мен ошого чакырып кетет элем. Алар туура эмес. Алар жол ачып берип, контрабанда менен бияка немелер алып барып атпайбы? Ошого милициялар аралашып атат. Ошолорду наоборот кармап туруп кошо тыгыш керек, ушул. Баары эле барып келип эле кайра бийликтин колунда го мунун баардыгы. Мисалы үчүн карапайым кишинин колунан эмне келет? Мен аны жогото албайм да, Опять же ошол эле бийликтеги адамдар менен күрөшүш керек. Бирок карапайым адамдар да кошо жардам бериш керек муну. Эми жардам бергенде эмне кылабыз? Көтөрүлүшкө чыгам, башка эчтемке колуман келбейт менин. Эми бияктын жагдайын көп түшүнбөйт экен мен. Бизде эми жок күрөш катуу жүрүп атат эми. Токтобойчу. Жүрүп атат, бирок дагы эле пайда болуп калат, телевизордон көрөбүз да күнүгө. Анан кайра жазаланат, ишкил токтобой күрөш болуп атат да, токтобой күрөш болуп атат. Бирок эми бир жолото жаңкынды бир жолото таптаза жоюп дей албайбыз да эми аны. Демек, биз жогорудагы фактыларды көрүп, Ташиев айткандай Райым Миллион менен Камчы Көлбаевдин мафиясы жоголбоптур да. Алар бүгүнкү бийлик менен коюн, колтук аралашып эле иштеп жатыптыр. Азырынча Райымдын кадрларынан арылдык деп бакыра бергендик эртелик кылууда. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.